Текебаевдин акылдуулугу, Жанар Акаев, Аида Салянова сыяктуу өзүн адамдарын бийликтин ар кайсы бутагына коюп, анан элдин тагдырын ар кандай кылып калчайт. Анан сиз кантип ушул адамды мактадыңыз? Эми бул суроого жооп бере берип менин дагы өмүрүм өтүп баратат да. Менден сурадыңар да, мыкты саясатчы деп кимди билесиз дедиңер, мен жооп берип койдум. Силер берген жоксуңар да, мыкты адам ким деп. Мен аны адам катары айткан жокмун да, саясатчы деп сурадыңыздар, саясатчы катары айтып бердим. Куулугун, башкалыгын, мунун баарын саясат деп коет. Эгер андан дагы күчтүүрөөгүн айтсаңар, атагыла. Кече бирөө сурап атат. Текебаевдин бир бүтү турмада, бир буту сыртка чыкпай атып, дагы сизге асылып атат деп. Асыла берсин. Эмне деп асылды? Мен карабайм мисалы. Анан WhatsApp'тан жиберип коем. Муну мен да жасаган жокмун, Мадумаров да, Адахан да жасаган жок. Муну Жээнбеков жасап атат реформа деп. Өзү түрмөдөн чыкса эле реформа бүттү деп эсептейби деп. Аны өзүнө бергиле. А менин атымды аташы мүмкүн чыгуудан бир шарт ушундай болсо керек. Чыгасын, анан мындай иштерди кыласың деген шарт болсо керек. Мен ортомчу болбогондон кийин, укпагандан кийин. Анан кийин кайра базар коргонго барып алып айттыр. Ал киши мага эч качан тийишпейт, мен өзүм тийишип алып, анан катыра жообун алам деп. Тийишпе мага. Эгерде кандайдыр бир башка жактарга убада берилген болсо, ал башка маселе. Чыгуунун шарттары ар кандай болот да, кандай дейсиздер? Аны жакшы көргөндөн чыгарып аткан жок да. 2 жыл 7 ай отурдум дейт. Ошонун 2 жылын азыркы мен унутуп атпайсыңбы? 2 жыл болду да. Анан кантанын реформаны 2 жылга созуп бүтүрүп коюп туралы. Андайда жакшы көрүнөм десең дагы абайлап сүйлөш керек. Жакшы көрүнүүнүн да чеги бар. Куулуктун да чеги бар. Кандай дейсиңер? Мындай бир ар бир нерсе эби менен болгону жакшы да. Мен а киши жөнүндө бир жаман сөз айтпай аткандан кийин жөн эле койчу мени козгобочу жанагы. Мага эмне кыласың тийишип? Адахан Мадумаров жасагыдай, Мадумаров эмне президент болду. Кандай дейсиңер? Же алар сыяктуу болуп, утурумдукчу болуп алып мен декрет чыгардымбы? Же конституция жаздымбы мен? Баарын өздөрү жазышат, баарын өздөрү чыгарат дагы. Анан сөзгө илиштирсе эле Мадумаров да. Себеп мен атым аталса, мүмкүн салаваттуураак болсо керек да сүйлөгөн сөздөр. Же бир башар башка бир кишинин кулагына илинип калар деген бир нерсе болсо керек. Ар кимдин пейили өзүнө жолдош болсун. Жолугушуп атканыбызда кубанычтабыз. Азыркы саясий кырдаалга көз карашыңыз, айттым. Текебаевдин актала турганы жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим бирөө эле. Аны силер жакшы билесиздер. Эгерде тең таймаштуулук кылып, адилеттүүлүк болуп, акталып чыкса, кол чабабыз. Эгерде адилеттүүлүк болуп, таза иликтенип, күнөөсү мойнуна коюлса, ага мойын сунуш керек. Ушул эле менин пикирим. Сиздин пикириңиз кандай болсо ошондой пикир. Мен эмне үчүн айтып чыктым аны? Тактабай туруп, далилдебей туруп камаганына каршы. Мен негизи мына азыркы Атамбаевди деле айтпадымбы? Мыйзамсыз. Анын күнөөлүү экендигинде шек жок. Бирок бизде кыргызда улуу сөз бар. Мен атам ушуну айтчу эле. Баягы 7-класстан баштап козу сойдуруп, аны бөлдүрүп, анан устукандатып, аны казанга салдырып, баарын үйрөтөт эле дагы. Балам биринчи кезекте суу бер дейт эле. Чаңкап турган малды сойбо дейт эле. Сууга тойгозуп алып, бир аз күтүп, анан кийин сой дейт эле да. Ошол сыяктуу баары эле сен мага душмансың деп камап салганга каршымын. Далилдеп мойнуна коюп берип, мага десең бышырчы. Бирок далилде мойнуна алсын. Далилде. Кандай дейсиздер? Сот ошон үчүн сот. Далилдениш керек. Сталиндин мезгилинде Карпов деген Союздун жазуучулардын төрагасы болгон кошунун. Ошо киши өзү түрмөдө отуруп чыккан. Кийин социалисттик эмгектин баатыры болду. Ошо кишинин Генералиссимус деген 2 томдук китеби бар. Ошо киши жазып атат. Мени менен кошо 2000 киши отурду дейт. 2000 киши отурду дейт. Бирок бирөө дагы мен жөн эле отурам деп айткан жок дейт.
бүгүнкү Россияны карагыла дейт. Түрмөдө отургандардын ар биринин экинчиси жөн эле отурам деп айтып атат дейт. Чынтасызбы, айырмасын түшүндүңүздөрбү? Ошол сыяктуу кимде күнөө болсо мойнуна коюлушу керек дагы, анан кийин отурушу керек. Андай болбойт, жигиттер. Демократиянын залакасы менен Кыргызстанга мамлекеттик мүлкүнөн ажырап калды. Макул. Сиз менен демократиялык жол менен өнүгүү бизге кыргыздарга керекпи? Кереги жок деп айтып атам. Себеп ар бир үйдө атасы болот, энеси болот, тартип болот. СССРдин миллиардтаган деп аябай узун экен бул суроо. Эми суроону мындай кылалы. Менин суроом окулбай калды дебесиңиздер үчүн могу жерге аябай көп келди. Ушуну менен токтотобуз. Макулбу? Кандай дейсиздер? Мен ушуларга жооп бергенче дагы аябай көп убакыт кетет. Отуруп алсаңыз дейт. Рахмат. Мен отуруп алайын. Бул жерден светтин жарыгы жетпейт да. Кумтөр боюнча оюңуз кандай? Фейсбукка кирип Модумаров деп баскыла. Уйкуңуз келгенче айтып берем ошону. Аябай көп жылдан бери айтып келатам. Кумтөр элдики болобу дейт. Болот. Болот качан эл ошону кааласа. Эгер элдики болушун күтүп жүрсөк, көпкө чейин күтөбүз. Баягы жооп бергендей. Алымкулов деген суроо берип атыптыр. Садыр Жапаров акталышы мүмкүнбү? Билбейм. Кумтөр десе эле бир киши эмес, Кумтөр боюнча биринчи өзүнүн өмүрүн садакага салган бул Насирдин Исанов деген болгон. Мындай кылалы. Кумтөргө кол койбой койгондугу үчүн кеткен ошо киши. Мына чыныгы баатыр киши ошо киши. Кумтөр деп 10 жыл мени менен чогуу катар отуруп, депутат болуп жүрүп, какшап жүрүп масалип кетти. Кумтөр мындай шартта кетпеш керек деп жүрүп, Турдакын Мусабалиев кетти. Кумтөр деп биз кетип бардабыз. Эми качан түшүнөбүз ушуну? Мен Өзгөн районунун Кызылакчалардан биринчи суроом, эртең Кемпирабад бүгүнкү Керкидонго окшобойбу? Окшойт эгерде отура берсек. Андан да беттер окшойт. Азыр эле айтып атат, акыры суунун бети аларга карайт, суунун асты бизге карайт деп. Ал ким деген, ким чыгарды ушундай мыйзамды? Ошол Кызылакчалардан болсоңуз жакшы билесиз. Барып балык кармап атсаң, ал жактын кароолчулары келип, катер менен келип кууп чыгат экен. Мамлекеттин ээси жок болсо ошондой болот да. Силер үйдү таштап атып келе бердиңер, коштуңардын тооктору огородуңарда жүрөт го. Түшүп калган алмаңарды чокуп атат го. Өрүгүңөрдү жеп кетип бартат го чокуп. Жаш балдар келип үстүнө чыгып алып, кагып алып атат го. Мамлекет деле ошондой. Жокпу ээси? Ушундай болот. А ээсин келип эле таап бергиле десе, жок. Эмнеге? Шокпой ичем. Топ чаптырат. Улак берди. Дискотека кылып берди. Эгер ошо топ чапкан менен, топ ойногон менен, улак чапкан менен жерибизди, мамлекетибизди сактап калган болсо, мен биринчи болуп чаптырат элем ошол улакты. Ошол топту чаптырат элем. Ойлонбойлубу кичине? Биз ушул убакка чейин башка мамлекеттерге көз каранды болуп жашайбыз. Ойлонуңуз Анарбек мырза, эмне үчүн? Себеп сабатсызбыз. Себеп биз алдына сүйрөп чыга турган азаматтарды көтөрө албай атабыз. Мен ушундай суроо бердим. Райондордо жолугушуп атканда. Аксакалдар биринчи катарда отуруп калган экен. Аксакал, небереңиз түндө саат 3-тө келин алып келип калды. Кайда чуркайсыз десем, молдого дейт. Эмнеге молдого чуркайсыз? Анан кимге чуркайм? Айыл өкмөткө чуркабайсызбы? Мектептин директоруна чуркабайсызбы? Нике кыйыш керек дейт. А ошолорго барбайсызбы? Жок, нике кыя албайт дейт алар. Тишиңиз ооруп калса кимге барасыз? Акимге барбайсызбы десем, жок. Тиш доктурга барам дейт. А эмнеге мыйзам чыгаруу жыйынына жогорку кеңешке депутат мыйзам жазыш керек да. Айтып атам, базары бар, улакча бар, баатыр, дегенде мындай деп. Айлана өмүрүндө колуна калем кармабаган балдарды эмне үчүн жиберип атасың ага? Натыйжада эмне болуп атат биздин жогорку кеңеш?
Не деген аттарга конду? Мен койгон жокмун, эки дос коюп атат. Бири-бирине. Көңүлүң айныйт алардын койгон аттарынан бер жактан карап. Кечээ бирөө айтты го, биз баран эмеспиз деп. Илитабыз деди го. Ошон үчүн биз өзүбүз биринчи өзүбүздөн ойлонушубуз керек. Биз кимди жиберип атабыз деп. Эмне үчүн аларды жиберип атабыз? Биздин канчалаган курмандыктар чалып бийликке жетишүүдө, а сиз качан жасайсыз дейт. Элиталар канчалаган курмандыктарды чалып дейт. Ал эмне деген курмандыктар? Койлорбу? Койлорду союп курмандыкты айтып атасыздарбы? Мен бир гана жолу бир жылда бир курмандык жасайм, курман айтты. Башка курмандык жок менде. Ал дагы элдин курсак үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бүттү. Менин сизге көптөн бери бере албаган көптөн көп суроом дейт. Алардын ичинен эң негизгиси суроомо жооп берип коесузбу? Коесузбу? Биз ушул убакка чейин сиз катышкан ар бир шайлоодо калтырбай сизди колдоп келебиз. Сизди шайлайбыз. Мен билгенден сиз жок эле дегенде 40% болбосо да 60-70 добуш кетет. Сизге бирок жыйынтыкта эл добуштар жок болуп калат. Ошон үчүн ар бир добушту ачып эсептесе болбойбу? Рахмат Сыдык уулу Сүйүнбек дейт. Сүйүнбек мырза, рахмат сурооңузга. Ошентсе болот, ошентип келе деп кайрылып атам да сиздерге. Бирок ага мындай чыдамыңыз жетпей атат да. Кол санакка келбей эле кетип калып атабыз да. Мен интернеттен Кыргызстанды көрүп жүрөгүм ооруйт, кадимкидей ооруйм, көргүм келбейт, бирок чыдабай көрө берем. Канткенде сизди президент кылабыз, сизден башка ишене турган адам калбады дейт. Жүрөктү оортуп аткан болсок, күрөшүшүбүз керек анда. Күрөш. Дагы күрөш.